генерал-полковник, Жалал Абад облысынын аймагында Нокен районунун Карабулак участкасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин өздүк курамы тизилди. Баяндаган Жалал Абад облусунун башкарманын башчысы полковник Закиров. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат! Эркин тур! Урматтуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана ушул жергиликтүү тургундар, мына бүгүн биз дагы сиздердин айылыңыздарга келип ушул жерде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин Жашыл Мурас аттуу чоң жашылдандыруу кампаниясын улантуунун негизинде иш алып барып жатабыз. Бул жер ушул Нокен районунун Тоскоолата коругубу? Токой чарбасы, Токой чарбасында турабыз. Бул жер мына айылдардан алыс жер. Алыс. Тоонун эң чокусуна келип калдык. Мына бул жерде Арслан бабтын тоолорунун түбүнө келип калдык. Ушундай адырларыбызды, ушундай бош жаткан жерлерибизди жашылдандырып, токой кылып, мындан ары өстүрүп, кийинки муундарыбызга калтырып кетүү негизги маселелердин бири болуп атат. Ошондуктан силердин жасап аткан жумушуңарга биз ыраазыбыз, жана ушуну колдойбуз. Мындан ары да мамлекет тарабынан ушундай жумуштар колдонулуп туруш керек деген ойдобуз. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Ушул көчөттөрдү эме аласыңарбы? Ушул мына көчөттөр Бул не көчөт? бул бадам листе көчөттөр, булар уругунан. Уругунан өскөнү. Ушул пленкасы менен отурат. Муну ким өстүрдү? Муну биз Токой чарба өзүбүз отургуздук. Өзүңүз өстүрөсүңөр, э? Ооба, өзүбүз отурубуз, өзүбүз өстүрөбүз. Бул май деле урук болот. Ушинтип жерден баягы жаш баладай кылып туруп ушинтип асырап чоңойтуп өстүрөбүз. Эми ушуну азыр отургузасыңар. Азыр ушуну мынанын бүт бардыгын Жок эле ушунун бардыгы отурат. Ушунун бардыгы жерде ушул топурагы менен, могу пленкасы менен. Бул канча жылда өсөт эми мындай? Хотя бы бир метр болуп. 1 метр болуп бул ашып кетсе бир 2-3 жылда чоңоюп калат. 2 жылда чоңоюп калабы? Анан жакшы экен анда. Тиги көрүп атасызбы кандай шайчы? Ушунун бүт баары кол менен отурулган, мына бүт баары кол менен отурулган мисте бада. Ушунун бүт баары кол менен отурулган. Азыркы биз отургузганда Кудай буйруса ушундай болот ушул жерде. Моундай болот, э? Ооба, анан бул көчкүдө жүрбөйт. Мына 6 айлык болуп чоңоюп калгандар. Булар дагы ушул мистелерби? Булар да мисте бадамдар, ушу топурагы менен бул адаптация болгон климатка. Сууну аз ичет, табыны 20 метрге чейин көчөт, ушул өзүнөн чоңоюп. Силерде ушундай тажрыйбалуу специалисттер бар да ошолорду өстүрүп турган, э? Карап турган. Питомниктерде өстүрөбүз, бүт баарыбыз өзүбүздүн Токой чарбаны. Молодцы. Бадамдар, мистелер көчүрүлбөйт, э? Жок. Көчүрүлбөйт. Бадам көчүрүлөт. Бадам көчүрүлөбү? Мисте көчүрүлбөйт. Көчүрүлбөйт булар, саламатсыз. Мен Буларды ушу уругунан эме кылат да өстүрөт да. Канча Кыдыршаевич. Мына зона регион сложный багар эгиш керек. Жогорулаган сайын бул өспөйт. Мисалы влага көп влага жерде да өспөйт. Ну понятно. Бадам өсө берет, а буну Ысык жерге эгиш керек. Анын жамгыр болуп турса, быйыл эле көктөп алса, быйылдан кийин бул уже баш бербейт. Малдан сакташ керек. Ушул 300 гектар жерди барып тостуңар. Толук тосуп. Эми мал кирбейт, башка болбойт. Кароолчулар бар. Биздин Токойчулар бар. Мына могул жерде турат, жети катар зым тартып, колючий проволока менен полный 300 гектардын баарын. Бул канча жылдан бери жасалып атат бул 300 гектар? Быйыл. Биз быйыл Быйыл эле баштады. Баштады, бир 2 ай болду башташкан. Эми башталып турганда жакшы болуп тур анда. Жаңы башталат. Мунулар дагы ушу мурда кайсыл бир убактарда эгилген да, ошо. Тарыхын билесизби ушунун? Наркы 65-жылдар эгилген. 65 болсо ошондо 35, 25, 60 жыл болуптур, э? Азыр мөмө берип атат. Элге арендага берилген, пайдаланылат. Бул жерден экономический показатель болуп аткан жагы. Себеби дегенде ушул мисте бадамдан биздин мөмөсүн алганда, биз баягы арендага алганда, ошолор 450 сомдон 550 сомго чейин килограммын сатып, бир үй бүлө 600 миң 700 Түшүмү жакшы эле болуп атабы? Доход Жакшы. Канча Кыдыршаевич. Токой фондтун территориясында жашап тирилик кылган 1 миллион 400 миң эл бар. Анын ичинде 700 миң эл Токой фондтун прямо ичинде жашайт. Ушул эле айылда, мына Карабул айылында 1400 адам жашап, ушул жер менен окат кылат. Фондтун жери. Эч кандай өкмөттөн, бийликтен
жардам деген жол болсо, социалдык маселе болсо жардам сурайт, калган оокаты Токой чарбанын территориясында. То есть булардын ушул заводу да ушул, фабрикасы да ушул. Ошол мисте жаңа адам тоют, онан эгин эгет кайракы жерлерге. Жазды күздү. Оокаты ушул. Туура ошон үчүн ушул адамдарга ушул тоо арасында ушундай шарттуу жерлерде жашаган адамдарга ушундай шарттар түзүп беришибиз керек мамлекет тарабынан. Ушундай токойлорду уюштуруп беришибиз керек. Мына ушул маселени дагы президентибиз Матут Садыр Кожоевич көтөрүп, ошондуктан ушундай Жашыл Мурас аттуу чоң компанияны жүргүзүп, азыр бул жерде эмес, Жалал Абад облусунда же Нокен районунда же Сузак районунда эмес, мамлекеттин бүт бардык булум бурчтарында ушул иштер жүргүзүлүп атат. Бирок негизинен бул жакта жакшы уюштурулуптур да. Жакшы уюштурулуптур. Мына Токой чарбасына башчы болуп Мурат Тагай келгенден бери ушул иштер жанданды. Жакшы уюштурулуптур. Биздин акимдин күчү бар бул жерде. Аким, сиз аким болосузбу? Салам алейкум, жакшымы? Талайбек Шермеков бул кишинин мээнети да чоң. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Камча Кудушаевич. Ушул эл, ошо 700 миң эл жашаган элдин кээ бир незаконно салынып калган үйлөрү президенттин указы менен кирген. Эми ошону кызыл китеп берүү боюнча азыр аким түшүнүк берди бизге. Ушуларга кызыл китеп берилбей турат да, амнистия боюнча. Булар боюнча жергиликтүү бийлик органдары гана иштейт. Мына губернатор башында турган, биз губернаторду айтып атабыз, мурда эски боюнча эле. Губернатор, акимдер ушулар иштешет. Ал президенттин чыгарган указыны реализовать этип, ошону ишке ашырыш боюнча мына ушулардын мойнуна жүктөлгөн. Ар бир үйдүн мыйзамдуулугун текшерип, анан ошол мыйзамга, ошол президенттин указына туура келтиргендигин текшерип туруп, анан булар ошол чечим кабылдайт. Туурабы? Туура. Анан кийин бирок элдин ошол эле мезгилде элдин алыс жерде жашаган элдердин оюн, тилегин, алардын мындай суроо талаптарына жооп бериш керек да. Биз эми эл деп жашап атабыз, эл деп иштеп атабыз. Мына ушул кылган ишибиздин бардыгы эл үчүн. Туурабы? Мына бул жерде бир коммерческий проект эмес бул. Бул кайсыл бир фирманын же башканын иши эмес, бул мамлекеттин иши. Ушул жерде өрөөндө жашаган элге болгон камкордук ушул мамлекет тарабынан. Рахмат, Камча Кудушаевич. Өтө орчундуу бир наболевчий маселе бар да. Сизге айтпасак бул болбойт. Биздин урматтуу генерал айып өтпесин. Токой чарбаны жетим баладай кылып көрүнгөн жака тепкилеп киргизип жүрүп, же кадр маселесинен, же бир өзүн өнүктүрүү маселеси совсем тупикте. Специалист жок. Кадрлар болсо, советский кадрлар пенсияга чыгып кетти. Жалал Абад, Бишкекте бүткөндөр болсо, грамотный эмес инженерлер. Азыр алар бүт жабылган, Токой чарба окута турган окуу жайлар. Кадр маселеси аксап турат. Ушуну бир чет өлкөгө чыгарып, кадр даярдаш керек болуп атат да, ансыз через 10 лет уже. Биздики мындай, бул боюнча эң туура айтасыз, кадр болбосо эч кандай иш чечилбейт. Мына бул эле өндүрүлүп аткан өсүмдүктөрдү кадр болбосо кайдан чечет? Муну шаардыктар же башка бир инженер, механиктер чече албайт. Муну именно Токой чечет. Туурабы? Ошондуктан сиз айтканыңыз эң туура. Кадрлар даярдаш керек. Бирок кадрлар чет элде эмес, өзүбүздүн мамлекетте даярдаш керек. Специалист биздин мамлекеттер, биздин мамлекет даярдап келген ушуга чейин. Токойчуну даярдай албасак кандай болот биз? Биз деген өзү тоолуу мамлекетпиз. Мамлекетибиздин 95% тоолуу жер. Билесиздер. Анан ушундай уникальный мамлекетте туруп анан өзүбүз токойчулар даярдай албай чет элге барабыз десек ана туура эмес. Ошондон бул маселени, конечно, биз мамлекеттик деңгээлде карап чыгышыбыз керек. Бөлүш маселеси. Да, окуу жайларын карап чыгышыбыз керек. Анан эми моундай да жетекчилер, не обязательно, чтобы бул жерге токойчу келип туруп жетекчи болуш. Бул жерде организатор керек. Менеджер, организатор работы деп коет. Мына канча токойчу келди, билесиз. Канча мен токойчумун деген адамдар келди. Бирок ошол эле мезгилде мына моундай балдар келип туруп азыр иштин баардыгын уюштуруп атат. Мындан кийин дагы ушундай болот. Мындан кийин дагы ушундай болот. Мамлекет, эл, жер деп патриот билген адамдарды коебуз. Бирок специалисттер сөзсүз керек. Токойду билген адам, Токойду жөнгө сала ала турган адамдар сөзсүз керек, аначы.
Аны биз колдонобуз. Рахмат. Қамча Кыдыршаевич. Кечирип коесуз. Дагы айтыңыз. Бизге мындай мүмкүнчүлүк жок. Экөөбүз айтып калайлык. Айтыңыз. Кечирип коебуз, бас берди. Ким бул? Мынабул аял Жалал Абад управленияда 40 жылдан бери иштеген аял. Анан Бул аялдын мээнетин дагы баалаган адам жок. Эч кандай пенсияга чыга турган малы да келди. Же бир грамотасы жок. Толко талаалап аял башы менен облус боюнча кыдырып жүрүп иштейт. так. Мунун өстүрткөн да ушул аял. Хорошо. Инженерлер менен Сунушуңузду айтың, не кылабыз? Сунушум ушул аялды бир эмгегин баалап берсеңиздер. Кантип? Жок Сунушуңузду айтыңыз дегенде бир конкретный. заслуженный берип койсок болбойбу? Кыргызстанда жеке жалгыз аял. Губернатор, сиз представление бериңиз, мен урматтуу президентибизге өзүм айтып туруп алып беремин. Болду, Жалгыз аял. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Аксакалыбыз эң орчундуу маселени көтөрдү да, специалисттер. Да, специалисттер болбосо кайдан бизге? Ошон үчүн орчундуу маселени көтөрдү, ушунун артынан түшкүлө. Макулбу? Кайсы университетте окутуш керек, кайсы специалисттерге окутуш керек, эмне керек, ректорлор менен сүйлөшкүлө, жана башкалар менен сүйлөшкүлө. Неужели мы не можем подготовить? Камча Кыргызбаевич, бизде Бишкекте Скрябин атындагы университетте бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан бекер бюджеттик основада именно лесное хозяйство окуткан студенттерди, абитуриенттерди кабыл алууда. Бишкекте, региондо да бар. Мындан сырткары биз бүгүнкү күндө мына Россиядан келген делегация менен биз келишимдерге кол койдук. Бүгүнкү күндө 5 окуу жайга Россиянын 5 ушул окуу жайына биздин Кыргызстандын студенттеринин бар. Россия десеңиз эсиме түштү. Бийск деген шаар бар. Россия. Бийскте Токой чарба техникуму бар эле. Мен эсимде бар да. Мен Томскийде политехник университетте окуганымда, ошол Токой чарба техникумда менин бир классташым окуду эле. Ошо Бийск шаарында Токой чарба техникуму бар эле. Россияда. Ошолор менен дагы байланышкыла, өзүбүздү даярдагыла. То есть одним словом надо решать эту проблему. Давайте, вас. Мунун ушуйдан ушундай кылып туруп ийгебиз, Салафан менен элиш керек го могу жерде. Салафанды алып коёт. Салафанды алабыз. Салафанды алабыз. Токтоп шашпай. Жер даярда. Жерди даярда. Салафанды алабыз. Опа, мына. Турабы? Кол менен эгиш керек бул жакта. Өсүп кетсин деп, Кечине суу куюш керек. Көп куйба. Токтоп тур. Сууну дагы азыраак куюш керек. Бугачы. Кол менен мындай куюш керек. Шарылдатып куюп, эме кылып болбойт. Болду. Көп куйба. Болду. Мына эми Кудай кааласа өсөт ушул, Мына жакшыраак өсүп кетет. Сон болдубу? Кана дагы бирөөнө кел, баска. Токтоп алайын, токтоп. Токтоп алайын. Onu da olaydı. Men mындай кылып алайын. Муну ушунда көңүл коюп эгиш керек да, мунун үчүн. Эптеп-септеп өрүп койгон менен болбойт. Жерди даярда. Жер даярда. Болду, токтоп турайын. Все, болду, көп болбо. Болду. Майдалап турбу. Так, шупа. Тегиздеп мына. Так. Эми сууну токтоп турайын. Сууну Şunu bir şarıldat kuyu baş gerek. Bu oldu. Kudan kalırsa şunu ösüp ketedi hemen. Toprağı çaçılıp ketdi. Şaşmayın. Toprağı çaçılıp ketdi. Şaşmayın. Al bunu onu. Ver bıçağı. Şaşma, akkurat kız gerek de bu yemi bayağı kiçineki yaş baladay nerse de bu buna. Gördünüz buna ucu emeden çiğip kettir. Az bunu yemeğe kılavuz. Toktak. Жаңылтырылған бөбөктөйдө бул. Бөбөктө бул эми бул. Баягы биздин наристе дейди. Дият кылып муну. Мен деле аккурат иштей албайм, бирок ошондой болсо дагы аракет кылайын. Кесип койбойн анан, Siz çetin toplayıcılarda aylan emek atасыз. Токтоп тур. Эми муну азыр кармам. Муну мындай кылабыз, токтоп тур. Эми муну азыр булар өзүнүн топурагына, Birinci gömöz. Özünün toprağına şaşmayın.
To'xtatdi. Nima olay? Jiltiraqni al. Jiltiraqni al. To'xtay, al. Lapatkan al. Qo'l bilan epdi. Lapatkan deydi. Aslını içine yemek bunu. Ne tezde bir şey tutuyor. Oldu. Durma yemem ha. Tezde şimdi. Özün toprağımın başına. Bana. Tut. Şaşmay tutsun. Şar koyulmayın çok değil. Bana. Tut. Buna yakın. Bana tutturayım mı? Tutturayım mı? Bana. Oha. Yemi toktaptırayım. Yemi sudan koyayım. Ne boldu? Sunu da koyup koy bağına. Bola tuşu. Bu da kalasın. Son boldu. Tak, toto bir kol cuğuna ile. Vardı. Başladı, cuğuştu. Yeri. İşte başlaştı. Kolda da krasivi olup kaldı yan bargan değil. Emek olan kızak. Ancak şeker. Su qanday bo'ladi bu yerda? Su. Bu жерде aslında bu istep adamga жан менен. Жан менен. Ным жетеби экен өзү? Бул өзү мына ным жетеби? Мына жамгырдын нымы жетеби бу? Бұл бұлаганы нымды іздеп кете береді 18-20 метрге чейін Көшөйдө ошо жетеби дейм да? жетеді. Жетеді? Жетеді. Тамыр нымдылықты іздеп кете береді. Эми өзүңөр эми специалисттер жакшы билесиңер да силерчи. Бирок биз мамлекет тарабынан силерге шарт түзүп бере берсек, силер бул жактарды барып жасай берсеңер боло берет. Туурабы? Манаксы. İşinizге ийгилик болсун, жакшылап эме өстүрүп алгыла. Бир ушул жерлер буюрса өсүп. Мына бул түшүмгө канча жылда кирет? Ушул айтыңчы. Бұл бір 15-18 жылда düşün. 15. Ну, давайте 20 жыл дейли. 20 жылда мен азыр 56-да болсом, 76-га чыкканым ошо түшүмгө кирет экен. 76-га чыкканыбыз. Кудай буйруп, Кудай насип этип, ошо маалда келип ушу түшүмүнөн осие турган болойлу, э? Ошо маалдарда. Ошого биз айтып кетейли, ушул жерде мына ушул жерлерди биз отургуздук эле, ушул жерлерге мына биз кичинекейинен ушундай бир 5 сантиметр, 10 сантиметр болгон дарактарды отургуздук эле деп айтып кетейли, э? Кудай кааласа. Ошого Кудай жеткизсин баарыбызды. Рахмат. Жакшы экен, жакшы. Мейли анда. Мен эми азыр кайра кетем. Бул көчөттөрдүн өзгөчөлүгү башкача болуп атат да. Мен мына көрүп атам, бул көчөттөрдүн өзгөчөлүгү неден болуп атат? Булар мына ургудан өндүрүлгөн, Мына жердеги 2 сантиметр, 3 сантиметр, 5 сантиметр ашып кетсе 10 сантиметр көчөттөрдү отургузуп атабыз да. Так, бул деген ушул баягы наристеде дейле болот, бул бөөктүү эле нерсе. Өтө назик болот. Буларды ушу назик кол менен кармап, ушундай сонун кылып, мындай үлгүрүп, сонун мээримди төгүп туруп анан өстүрүшүбүз керек да. Башка мындай көчөт таштап туруп үстүнөн топурак таштап койсок өспөйт экен. Ошондо ишиңерге ийгилик болсун. Кудай буйруса жакшылап өстүрө бергиле. Ушу кылган ишибиздин баардыгынын акыбети, ушунун мындай бир жакшылыктары эли журтубуз үчүн болсун. Эли журтубуздун келечеги үчүн болсун. Мына урматтуу президентибиздин ошо жарыялаган Жашыл мурас деген программасында негизги максаты ушу. Бүгүнкү күндүк эмес. Мына бүгүнкү күн мунунун. Бүгүн мына ушул көчөттүн мына кичинекей мына баладай болуп турган. Şunçelik. 2 santimetre. 2 santimetre jeri. Mına uşu 2 santimetre köçöttüm. Bugünkü күнгө пайдасы тийбеши мүмкүн. Бирок 10 жыл, 15, 20 жылдан кийинки азыркы өсүп келе жаткан азыр 5 жаш, 10 жаштагы балдарыбыз 20-30га чыгып калганда мына ушул пайдасы тийбейт. Келечекке. Бул келечек үчүн эгилген, келечек үчүн жасалган, келечек үчүн коюлган эмгек. Президентimiz de uşuna айтып атат. Келечекке багыт алайлы. Бүгүнкү күн менен жашабайлы депчи. Бүгүнкү күн өтүп кетет. Биз Кудайга шүгүр мына эми азыр бүгүнкү күн өтүп кетет. Бирок эртеңки келечекке мына ушулар пайдасы тиет. Караң мына. 2 сантиметр, мына узуну 1 сантиметр. Ушула баары уруктан чыкты да. Ушуну айтам. Ошон үчүн келечек үчүн кылынып аткан иштерибизге Алла Таалам берекесин берсин, а? Урматтуу губернатор. Урматтуу министр. Туурабы? Ушу ишиңерди уланта бергиле, токтотпогула бул иштичи. Дагы Кудай кааласа дагы бир жарым ай убакыт бар.
көчөт отургузганга ошо апрель айы ичи апрелдин 15-20-сына чейин отургузсак боло берет. Туурабы? Ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат. Сизге да ийгилик. Вот, расакалы рахмат сизге дагы. Ушундай тажрыйбаңызды, өзүңүздүн эмгек тажрыйбаңызды, турмуштук тажрыйбаңызды, профессионалдык тажрыйбаңызды жаштарга үйрөтө бериңиз. Рахмат. Сиздердей ошо маалдагы окуу жайды бүтүп келген специалисттер аз болуп калды. Туура айтасыз. Эми мындан ары биз ошолорду кайра даярдашыбыз керек. Бул Токой эле чарбасы эмес. Өзүңүз көрүп атасыз. Мамлекетибиздин бүт бардык тармактары, бүт бардык мамлекеттин тармактары талкаланып бүтүп калган. Эми гана бутуна туруп келет. Токой чарбасы дагы мына эми бутуна туруп, эми моондойлорду эгип, эми гана мына эми кылып атат. Кече мына Сузак район Барпай Көрдүм телевизордон. ал жерде 100 гектар жерге экти. Ошону көрдүк. Бул жерде болсо 300 гектар жерге эгилип атат. Көрдүңүзбү? Мына бул деген ошол бутуна туруп, Токой чарбасынын бутуна туруп аткан эсеби ушул. Бирок силердин жетекчилигиңердин алдында. Камчы Кыдыршаевич. Мен убакыттан пайдаланып экөөбүз ыраазычылык. Мына президент оңго барып экологияны көтөрдү. Европага барып экология маселесин көтөрдү. Андан келип жашылдар мурасын кабыл алды. Ошонун бардыгын үзүрүн мына мунун бардыгы эл үчүн болуп атат. Сиз үчүн же болбосо Жапаров үчүн эмес. Эл үчүн Кыргызстандын экологиясын көтөрүү. А экологиясыз жашоо жок. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиз ушул даражада, ушул бийик даражада келип, өзүңүз бут басып келип, ушу эгип өз көзүңүз менен көрүп, эл даралап жүргөнүңүз бул элдин сыймыгы. Мамлекеттин коопсуздугун чечтиңиз, границаны чечтиңиз, паткалимдик эмес, мен 70-ке чыккан адаммын. Маселенин бардыгы Кыргыз элинин келечек бакубаттуулугуна өкөн кызматты кылып атасыңар. Рахмат. Эл журт ыраазы бардыгына. Элибиз ыраазы болсо болду. Эл ыраазы. Мен себеби элдин арасында жашаган адам катары ушул айылда жашайм. Эл үчүн кызмат кылып атабыз, мына аракетибиз кылып атабыз. Себеби мына бул жерге келгенимде себеби бул эмеден азыр уже самолет менен учуп кетишим керек. 1,5 саатта келдим. Жолдарын өтө жакшы эмес. Так, бирок атайы келдим. Себеби эл көрсүн, башка мамлекеттик органдын жетекчилери да көрсүн. Биз буган президентибиздин ошо биздин алдыбызга койгон тапшырмасына өтө олуттуу карайбыз. Президент жөн эле программаны жазып эле, мына программаны элге жарыялап коюп эле эл көрсүн эмес. Именно мондай практический иштер болсун. Так, ушулар элге жайылсын деген максатта келип отурабыз. Рахмат. Эл журтка аманчылык айтып коюңуз, рахмат айтып коюңуз. Рахмат. Сыйчылыкта ойноп күлүп жүрүңүз. Рахмат. Камчы Кыдыршаевич. Хорошо. Рахмат. Ондан болуңуз. Эми машинанын алдына барганда бата берейин, ушул жерден Бере бериң ушул жерден эле. Кана. Амин, эл журт. Амин. Кудайым жараткан Аллахым Амин. бүгүнкү күнү Кыргыз элинин пешенесине ушу эки баатырыбызды алып келип, мен ачык эле айтайын, улуттук баатырыбыз Камчы Кыдыршаевич өзүбүздүн кулун, Кыргыздын кулуну, о жараткан Аллах, сиздерди Аллахым күн бала, түн баладан сактасын. Амин. Курулай доомат, бөөдө кайгыдан сактасын. Амин. Аламдын апаатынан, жердин балесинен сактасын. Амин. Ниети жаман, көзү жаман, дуасы жамандан сактасын. Амин. Алтын башыңар аман болуп, кайда жүрсүңөр сапарларыңар бейхатар болуп, Амин. Аллахым силерди кызыржылоолоп, Кудайым колдоп, ар дайым эл алдында ушу дарактай болуп, жаратылышта аска зоодой болуп, бийик болуп жүрө бергиле. Эл колдойт силерди, Кудай колдойт силерди. Алтын башыңар аман болсун, тынч болгула, күн айдан аман, жылдан эсен болгула. Рахмат аба, рахмат. Кечекке токтолбой эле коеюнбу? Бүгүн биз ушул Нокен районуна караштуу Тоскоол ата участогунда турабыз азыр. Бул ушул мамлекеттик Токой фондунун жери болуп эсептелинет. Жалпы аянтты биз ушул жерге бүгүн иш-чарада 300 гектар жерге көчөт отургузуу акциясын жүргүзүп атабыз. Мунун бүт бардыгы
ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Жашыл Мурас улуттук компаниясынын негизинде министрлер кабинетинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен бүт баардык ушул иш-чара иш жүзүн ашып турат. Бул жерге биз көчөттүн 2 турун өтүрүзүп жатабыз. Бул негизинен 150 гектары бадам көчөттөрү жана 150 гектары мисте көчөттөрү. Эмне үчүн биз бул көчөттөргө токтолдук? Себеп дегенде бизде бүгүнкү күндө токой кызматында негизги принцип отургузган ар бир көчөтүбүздүн жана өнүмдүүлүгү. Бул жерде суу жок. Ошондуктан бул бадам менен мистенин тамыры 18 метрден 20 метрге чейин тереңдикке кетет жана баягы ынымдуулукту өзү издеп таап алат. Ошондуктан баягы көп сууну талап кылбаган үчүн биз бадам менен мистени ушул жерге отургузууну чечкенбиз. Кудай буйрса, бүгүн ушул толук 300 гектарды биз аягына чыгарып, мындан ары дагы ушул өзүбүздүн койгон пландарыбыз менен ушул улуттук Жашыл Мурас компаниянын алкагында кошумча дагы жумуштарды жүргүзөбүз деген ниеттерибиз бар. Ушундай чоң көлөмдө башка аймактарда дагы токой аянттар келип атабы же? Биз мамлекеттик токой фондунун жерине быйылкы жылкыга биз мына 2,5 миң гектарга жакын жерди өзүбүзгө план койгонбуз. Бул бир эле мисалы кечээки болгон иш-чара бул Сузак районунда болсо, бүгүн мына Нокен районунда болуп аткан болсо, бул бир эле Жалал Абад областында эмес, жалпы биздин Жети Дубанда биз иш жүзүн ашырмакчыбыз. Былтыры мисалы Ысык көл районунун түп районунда 300 гектар жерге бир массивке биз көчөттөрдү отургузганбыз. Ошол эле сыяктуу бул бүгүнкү күндө Талас район областында дагы, Баткен областында мына биз 550 гектардан ашык жерге мисалы Саксауыл деп коебуз. Анын тамырыдан баягы терең кетет, сууну астылап калат. Ошол көчөттөрдү отургузуп жатабыз. Таласта мына 100 гектар жерге пландалган баягы мерченделген иш-чарабыз бар алдыда. Ошон үчүн бул баардык региондо, Кыргызстандын Жети Дубанда ушу көчөттөргө басым жасайлык. Эң негизги биздин милдет отургузган көчөттөрүбүздү биз баягы мындай бир формально кагаз жүзүндө эле эмес, баягы өнүмдүүлүгү ошол көчөтүбүз чынында өсүп, бир мамлекетибиздин ошо экологиясына салым кошсо деген чоң алдыда ушундай бир максатыбыз бар. Бул жерде качан башталган? Бул биз 2 ай мурун баштадык. Себеп дегенде бул жерде дагы биздин жергиликтүү тургундарыбыз баягы мал кой жайчы экен. Анан жергиликтүү тургунга ушул жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, элге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун негизинде 2 ай мурун баштадык. Биз себеби ушул азыркы убакка жетишип калуу максатында 2 ай мурун баштап ушул 300 гектар жердин жана мал жандыктар кирбеш үчүн айланасын толук корук кылып тосуп чыктык да.